Бишкек шаарында кыргыз-тажик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк жолугушуу болуп өттү. Бул тууралуу министрлер кабинетинен кабарлашты. Талаптардын жетишилген макулдашууларына ылайык 2021-жылдын 12-17 июлунда Бишкек шаарында Кыргыз өлкөсү менен Тажикстандын кыргыз-тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу болуп өттү деп жазылат билдирүүдө. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча тийиштүү протоколго кол коюлду. Тараптар кезектеги жолугушууну Тажикстандын аймагында өткөрүүнү макулдашты. Жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында өткөн. Ак Кеме YouTube каналында акыркы саатка алынган кабарлардын топтому. Студияда Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Борбордук жана Түштүк Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү үчүн регионалдык аянтча түзүүнү сунуш кылды. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык ал аталган сунушун Борбордук жана Түштүк Азия аймактык өз ара байланыш, кыйынчылыктар жана мүмкүнчүлүктөр деген аталышта өткөн эл аралык конференцияда билдирген. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева Ооган тажик мамлекеттик чегарасын кесип өтүп, Тажикстандын аймагында убактылуу жайгашкан этникалык кыргыздардын абалы боюнча кеңешме өткөрдү. Бул министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Кеңешменин жүрүшүндө Тышкы иштер министрлиги, Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалыматтары угулду. Тышкы иштер министрлиги Тажикстандын өкмөтү жана Бириккен Улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссарынын кеңсеси менен биргеликте оогандык кыргыздарды өлкө аймагында эвакуациялоо боюнча иш алып барууда деп жазылат билдирүүдө. Министрлер кабинети Кыргыз өлкөсү этникалык кыргыздарды кабыл алууга даяр экенин баса белгилеген. Талибан кыймылынын коркунучунан улам Ооганстан, Тажикстанга качып өткөн этникалык кыргыздардын саны 300дөн ашык. Тажик студенттери куугунтуктоолор жана коркутуулардан улам Кыргыз өлкөсүндөгү жогорку окуу жайларында окуусун улантууну каалашпайт деп Тажикстандын билим берүү жана илим министри Махмадюсуф Иномзода билдирген. Мындай маалыматты аталган өлкөнүн жергиликтүү басылмалары жазышты. Анын айтымында апрель айынын аягында орун алган чегара жаңжалына кийин тажик студенттери куугунтукталып жатышканын министрликке бир нече жолу билдиришкен. Учурда кырдаалга байланыштуу студенттердин көпчүлүгү мындан ары Кыргыз өлкөсүндө окуусун уланткысы келбей тургандыгын билдиришкен. Тажикстандын 2000ден ашуун студенти бул өлкөнүн жогорку окуу жайларында билим алышат. Бүгүн абитуриенттерди жогорку окуу жайларга кабыл алуунун биринчи туру аяктады. Билим берүү министрлигинин маалыматына ылайык ал 12 июлда старт алган болчу. Жалпысынан кабыл алуу процедурасы 3 этапка бөлүнгөн. Экинчиси 19-нан 23 июлга чейин, ал эми үчүнчүсү 26-сынан 31 июлга чейин өтөт. Кабыл алуу абитуриент онлайн сайт аркылуу жүргүзүлүп. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматка ылайык Россиянын жараны 16 июлда Ак Суу районунун өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө кайрылган. Ал үй бүлөсү менен 5 киши Каракол Ала көл жайлоосуна барышканын, отун тергени кеткен 29 жаштагы кызды дайынсыз жоголуп кеткенин билдирген. Ушул тапта Ак Суу районунан жана Каракол шаарынан 15 куткаруучу, Ички иштер министрлигинин 15 кызматкери издөө иштерин жүргүзүп жатышат. Кечээ 16 июлда Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри Аскарбек Жаныбеков АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттигинин Кыргызстандагы өкүлү Кит Симмонс жана экономикалык өнүгүү бөлүмүнүн башчысы Джош Темплтон менен жолукту. Жолугушуунун жүрүшүндө таптакыр бул уюмдун колдоосу менен ишке ашкан жана жүзөгө ашырылып жаткан долбоорлор боюнча талкуулашты. Бүгүнкү күндө USAID уюму Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугун жакшыртуу менен дыйкандардын кирешесин жогорулатууга, багбанчылыкты жана мал чарбасын өнүктүрүүгө, ошондой эле айыл чарба өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу менен кайра иштетүү потенциалын өнүктүрүү жаатында бир топ иштерди алып барышат. Кузьминка метросундагы массалык мушташтан кийин Москвада мигранттарды текшерүү күчөдү. Кузьминка метросунда болгон кыргыз-тажик мигранттарынын мушташынан кийин Москвада эмгек мигранттарын текшерүү күчөдү. Укук коргоо органдары билдирген маалыматка ылайык акыркы 2-3 күн ичинде 900дөн ашык мигрант полиция бөлүмүнө жеткирилип текшерүүгө алынган. Мындан улам Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү мекендештерде туура эмес маалыматтарды, анын ичинде улуттук маселеге байланыштуу маалыматтарды таратпоого, Орусия
Конституциянын мыйзамдарын сактоого чакырат. Белгилүү болгондой, аталган окуя боюнча укук коргоо органдары тарабынан 102 киши кармалып, кылмыш кодексинин 213-беренеси бейбаштык боюнча иш ачылган. Алардын ичинен 71-и Кыргызстандын жарандары. Ак кеме каналына катталып, лайк басып, бизди колдоп коюңуздар. Алдын ала сизге рахмат. Коңгуроочуну басып койсоңуз, биринчи жаңылыктарды көрө аласыз.